Сбор токтоп калгандан кийин эмне үчүн форма кийип геймингге чыктыңар дейт. Булар көлгө эс алган эле барышкан анда. Видео тарткан эмес, эс алган барышкан. Биздин балдар буларды көрүп калышкан. Көлдө канча акча чогулган, жалап аткарганда канча акча чогулган, Каникейдин көз алдында Каникей ошол жерде өзү күбө болгон, ооба ушунча акча чыккан, ушунча акча алышкан деп азыр эсептеп айтып берген. Эмне үчүн чыктыңар? Ошого эле жооп берип койгочу. Сбор токтолду. Өкүлүнөн сурабай эмне үчүн жилетка кийип, коробка көтөрүп көлдө волонтерство кылып жүрдүңөр? Ошону жооп берип койчу. Биз ал жерде көлгө натуре эс алганы барганбыз ал жердечи. Анан эс алганы барып, биз дальше больше эс алып ал жакта бизде кайтканда вообще сом калбай калган да. Машинеде коробка бар эле, биз бензинге гана чыкканбыз ал жерде. Канча сумма болгонун деле бүт адыл айтып бергенбиз. Эмне үчүн коробка турза эле алып койгонго мүмкүнбү бул өкүлүнө айтпай? Биз деле азыр бир аз акча жок болуп калса, коробка көтөрүп чыгып алып койсок болобу ошентип? Чыкса бир 3000-4000 акча чыккан ошол жерде. Сайын 100 000 сомдон коём деген видеоң бар да. Азыр баары көрүп атат ошол. Ооба. Эмне үчүн ай сайын койбой атасың? Видеом бар. Мындай да 500 000 мойнума алгандан кийин менде азыр ай сайына койгонго менде шарт жок болгондуктан мен бирок 5 айдан өтүп кетелик да бул нерсечи. Мен шартым 1 500 000 сом коюп бере албайм. 5 айга өрүп бергиле. Мен шартым ошого ылайыктуу деп өзүң айткансың да видеого. Элдердин акча жегенде шартың келет да, мындай келбейби? Сен мен кече чалып берем ошондой айтсаң 1 сом акча жеген эмесмин дебедиңби туурабы? Мурдакы биз кармаган неме мошенниктер кармаганбыз да, жаш балдарды Дордойдон. Алардын наличка акчасы бир 7 000 сом тегерек болчу да. Алар канча алдыңар десе, ошол кичинекей майда чүйдө мошенниктер 150 000 200 000ге чейин алышкан да.